Саламатсызбы достор. Бүгін Кыргызстандын эң мыкты режиссеры Эрнис Абдыжапаров агайыбыздын Здравствуй, папа кинотасмасын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Бул жерде белгилүү инсандардын ой пикирлерин алганга аракет кылабыз. Кино кандай болгонун жана болгон маалыматты силерге алдыңыздарга коюп беребиз. Ошондуктан биз менен болсоңуздар кеттик. Мисакар долбоору бул тасманын сапатын текшерип келдиңерби? Жок, мындай эле чакыруу кагаз келди. Анан келип Эрнис Абдыжапаров байкебиздин киносу экен, ошол тартиптер анан келип көрөлүк деп келдик. Ошо. Негизи кыргыз кинолорун жакшы эле сүйүүчүсүзбү, көрөсүзбү? Ооба. Почему бы и нет? Кыргыз кинолору ушунтой эле өркүндөп өсө берсин. Биздин эле мамлекетибиздин деңгээлинде эмес, ушул чет өлкөлөрдөн ушинтип тартылып Москва, Россия, Казакстан общий кеткен жакшы да. Ошо. Негизи сиздин жумушуңузга байланыштуу жөнө эле магазинге кирсеңиз сизден коркушпайбы? Коркот? Коркот. Магазин эмес, кафеге киргенде уже жыйнала башташат да бүт бардачы. Жөн эле тамак жеген кирсеңиз да. Азыр анан ушундай суроо, сиз баягы өзүңүз билесиз, алкоголь менен аябай шум болуп жүрөт. Өзүңүз студент кезиңизде алкоголь жечип элеңиз? Ооба. Жечиңиз, Жечимин, көп эле жечимин мен. Ошо? Дамын билчүмесмин да просто. Эми жебейсиңби? Эми кандай десем, эми азыр тазаланышталар. Тазаланып, мындай таза жакшы шартта жазып атышат да азырчы. Анан бирок ал тест татымда бар жүрчү. Анан көп деле жебегиле деп айтмакмын да, андай нерселерди. Андан көрө үйдөн тамак бышырып жегиле, ошол эле жакшы. Эми алдыга койгон максаттарыңыз дагы кандай жерлерге барган турасыз? Алдыга койгон максаттарым негизи эле максаттарым бар. Негизги максат. Кыргыз Республикасында именно ушул пищевод жаатында жана дагы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамын дүйнө жүзү мисалы европейский стандартка чейин алып келүү да, менин оюм. Ошого чейин. Ооба. А так Кыргызстандын Жет областын 22-жылы полный кадыр чыктым. Дагы. Ошо барып көрсөтүп, элибизге таза тамак бергендей кылып бара беребиз. Ушинтип сиздиге окшоп баягы элдин Кыргызстанга салым кошо турган жаш балдар бар да, баягы патриоттор, ошолорго кандай мындайча айтканда совет бере аласыз? Кантип ушу сизге окшоп иштеш керек алар? Эмне кылса? Иштешсин, талап кылышсын. Биз да керектөөчүлөрүбүзгө айтабыз, өзүбүздүнчү, мисалы потребителибиз да. Биз магазинге киргенде эле элементарно магазинге киргенде эле ошол жактан баштап эле саламатсызбы дегенден эле башталат. Точно жаман тасма чыгарбаса керек. Агайды билебиз. Биринчиден эң биринчи ушул чоң тасмага жетелеп келген ушул Эрнис агай. Ошо Кудай буйрса жакшы болот деп ойдобуз. Көптөн тартышты, аябай көп ийгиликтерди алып келсин эми. Өзүңүздөр качан тасма чыгаргантасыңар эл алдына? Качан чыгат силерден? Кудай буйрса деген фильмибиз чыгат. 8 декабрдан баштап Simple Media Production менен биздин 7-квартал Production студия тартышты. Бул бул жылкыга, эмки жылкыга 23 февралга Кудай буйрса Талаш деген фильмибиз көрө аласыңар. Силер авторлордон баягы көбүнчө элдер сурайт да, негизичи YouTube'ка качан чыгат деп. Супер кудалар 3 жана ушул буйрса деген тасмалар YouTube'ка качан чыгат негизи? YouTube'ка жакында эмес, негизи эле чыкпайт. Болду уже. Элдерди дагы көндүрүп атабыз азыркыдан ушул Этномедиа порталына, бул Этномедиа. Мына онлайн кинотеатрга чыкканга чыгарып атабыз. Буйрса ушул жактан эле көрсөңөр болот. Эми бизди да колдоп, режиссерлор да колдоп, эми басы деле өтө көп эмес. Көрсө абдан жакшы болмок. Манай, жакшы эле. Сон. Ушул тасмада сизди да көрүп калыптырбы? Ит болдум, айбан болдум дегендер. Айтып берип кетсеңиз, кимдин ролун жараттыңыз? Азыр айтып берип койсом, мунун баары кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ит болгон, айбан болгон жеримди кинодон көрүп алыңыздар. Ким болгон, эмне болгон ошол жерден көрөсүздөр. Бул образыңыз башкача айырмаланганбы же жакшы эле терс каарман эмес? Терс каарманга жакыныраак десем болот. Эми кичинекей жерин айтып кетейин, алдамчы болом да.
алдамчы. Жашоодо эмес мындай, кинодо Кинода да. эле. Негизи жашоодо алдабайсыз. Жок, алдайм, бирок кээ бир учурларда албайм. Акча жакта эмес мындай. Үйгө кеч келип калганда, Кеңеш ага. каякта жүрдүң дегенде съемкада жүрөм. Тамаша, мунун баары тамаша. Көрүп калыптагынан качан дагы тасма көрө алабыз башкы ролдордо сизден? Кудайым буюрса, Талаш деген кино мындай алдын ала айта кетейин. Талаш деген кино Кудайым буюрса февраль айында чыгат. Эмиль байке экөөбүз главный ролдо. Эмиль Эсеналиев байкебиз экөөбүз. Кино абдан кызыктуу болду. Себеби мен аякта как актер эле тартылдым. Кудайым буюрса, биз өзүм кино тартайын деп атам дагы. Жайында тартылат, просто азыр тартып берели десек, погода суук, баягы локациялар баткак, жалбырак жок, баягы Тартышууга ыңгайсыз. ыңгайсыз десем болот. Эми биринчиден мен көп күндөн бери келелекмин мындай жакшы мероприятияга, ошого мага кызыктуу болуп атат. Анткени Адил инибиз продюсер болуптур бул киносунан, анан атактуу мына биздин инсандар катышкан, ошол Самат кызыктуу. Ошон үчүн көрөбүз го эмне болот, кандай болот. Чыныгында мен көп жылдан бери көрө албай ушундай именно дебютка келгенге аракет кылдым. Ошон үчүн досторду көргөнгө деле аябай кубанычтамын. Мен үчүн бул жакшы мероприятие болуп атат. Ошондой максат менен келгем. Негизи сизди баягы өзүңүздүн чөйрөңүздө, спорт өзүңүздүн спорт чөйрөңүздө эмне жаңылык болуп атат? Каякта ойноп атасыз? Эми жаңылыктарды өзүңүздөр билсеңиз керек. Курама командабыз Азияга чыкты быйыл. Мен болсо Малайзиядамын, Куала-Лумпур командасында. Азыр отпускта, ошого азыр учурдан пайдаланып достор менен көрүшүп, анан жакшы ошо буйруптур ошол Здравствуй, папа кинотавасына келип. Ошо манай ошондой эле. Малайзияда жүргөндө чет мамлекетте кыргыз кинолорун көргүңүз келеби? Сагынган учурлар болобу? Албетте YouTube каналында, албетте мен өзү чыныгында киноманмын. Биздин кыргыз кинолорду көргөнгө аракеттенем. Анткени өзүңөр билгендей, көбүнчө кыргыз киносун мындай кинотеатрда көргөн жакшы. Чет мамлекетте албетте YouTube аркылуу бул башкача да. Ошон үчүн көбүнчө аракет кылам YouTube'дан көрбөй, Кыргызстанга келгенде достор менен ошондой кинотеатрларга барып көргөнгө. Эгерде чет мамлекеттен кино көргүңүз келсе, Этномедиа онлайн кинотеатр жөнүндө уктуңуз беле? Жок, угулем. Этномедиа онлайн кинотеатр бар, Кыргызстандын болгон космолору бар. Макул. Всё, рахмат. Чемпионат мира болуп, кайсы сборныйга болейт этесиз? Бразилия менен Португалияга. Бразилияга эмне, Неймар үчүнбү же өзүнүн? Эми быйыл аябай күчтүү команда болуп калды. Ошон үчүн жакшы оюн көрсөтөт деген тилектеш. Манайыңыз жакшы элеби? Манай Жакшы эле. болот, орто. Жакшы. Кыргыз жаман да айтпайт. Тасмадан эмнени күтүп атасыңар? Кандай болот деп ойлойсуз? Тасмадан эч нерсени күткүм келбей атат. Себеп дегенде бир нерсени аябай сонун нерсени күтсөм, негизи жашоомдо болбой калат да, орундалбай калат. Ошондуктан мындай орто эле мамиле менен көрөйүн деп атам, анан ошондо сон болуп кетет да негизи. Ошо жакшы болуп кетсин деп атам да иши кылып. Жакшы. Сизди баягы тасмадан канча жыл мурда өзүңүз тартылгансыз? Башкы ролдо кайсы бир тасмага, кайсы тасма? Мен 28-27 жашымда Талисман деген киного тартылганбыз. Ошо киного тартылгандан кийин өзүмө сөз бергем, мен тартылбайм деп. Себеп дегенде бул аябай кыйын, түйшүгү кыйын, кино эмес кыйноо деп коет. Андан тышкары ага дагы өзүнчө бир талант, эмгек керек да. Мен мындай тартылып ошакта ойлогом оңой болот деп, бирок тартылгандан кийин түшүндүм. Бул меники эмес экенин. Ошо азыр ырчылык менен алектенем, өзүңүздөр барысыздар билесиздер. Бул жактан жакшы, Кудайга шүгүр, натыйжа бар. Негизи баягы ырчылык кесибиңизге тийип кетсек, көбүнчө сизди кайсы ырыңды ырдап берчи деп айтышат сизге? Кайсы ырды сурашат сизден? Көбүнчө Мурас, күндөр жаңырат, Нимая, сени гана эскирларым көп сурашат. Эскирлар. Жаңылар ошо жалынамды сурайт. Сүрдөтпөчү, кечки Бишкекти азыркы акыркы күндө көп сурайт. Ошол баарын эле сурайт. Анан акыркы суроо баягы сиздики ар бир ырыңыз эле чындыгында баягы эл алдына калып хит болот да. Ошондой деңгээлге жетиш үчүн эмне кылыш керек? Оюңузча. Кесибиңди сүйүшүң керек. Болду, ошол. Илхомду каяктан аласыңар ушунча бир? Илхомду биз издебейбиз. Илхом өзү келет. Кээ бирөө илхомду алып
бир жактан табыш керек деп айтып берет го, ал өзү келет, аны просто чакырганды билиш керек да, Илхом менен дос болуш керек. Просто Илхомго ат ушул мамиле кылыш керек да. Чайпай алып берип. Не десе, любой капризге чыдаш керек да, ошо чыдаган гана Илхом менен дос болуп жакшы болот да. Эметчи, моңгол ырлардачы канча айда жасайсыңар? Ушул бир ырды, хит ырды чыгарыш үчүн канча убакыт кетет? Эми ар кайсы ыр өзүнүн жанрына жараша аргандай болот. Кээ бир ырлар 2 саат деле жазылып калат. Кээ бир ырлар 2-3 жылдап жазасың. Организатор экенсиңер. Ооба, организаторбуз. Бир эле организация жагынан эмес, бул проектте мен иштегем. Ким болуп? Оператордун жардамчысы болуп иштегем. Оператордун жардамчысы болдуңуз. Бүт баарын билесиз, тасма кандай болот деп ойлойсуз? Элдер кандай кабыл алат? Тасма өзгөчө болот. Неге дегенде азыр бизде жалаң эле комедиялар чыгып келатат. Бул деле комедия, бирок бул лирикалык комедия. Өзгөчө кино. Лирикалык комедия дегенде кандай түшүндүрүп кетсе болот баягы көрүүчүлөргө? Лирикалык комедия дегенде бул кандай деп түшүндүрсөм, баягы сөз байлык бир аз жетпей калып атат. Аны көргөндөр өздөрү түшүнө алабы деп ойлойм да. Эми 2022 жылдын эң күтүлгөн тасмасы болот деп ойлоп атам мен. Анткени аябай профессионалдуу инсандардын колдору тийүүдө. Анан эл аралык деңгээлдеги проект болду да, ошондон улам дагы баягы элдин купулуна толгон, эл ойлогондон да бийик даражадагы кино болсун деп тилек кылайын. Здравствуй, папа жөнүндө бир 4 сапыр чыгарып бере аласыз азыр. Айда. Кыргыз элим кылымдарды карытып жаша, аталардан тийсин бизге бата, көргөн инсан жайнасын болбосун капа. Анткени тасманын аты «Здравствуй, папа». Баракелде, баракелде. Кыргыз тасмаларын сүйүүчүлөрүнүн катарына киресизби? Тасмалар көрөсүзбү? Ооба, кыргыз киносун аябай жакшы көрөм. Башка алыс жакта жүрсөм дагы ушу кыргыз кинолорду көрүп турганга аракет кылам. Өзүңүздүн спорт чөйрөңүздө эмне жаңылык болуп атат? Азыр отпуск бир жыл ойноп машыгып, ошол азыр отпускта бир ай эс алып. Катар мамлекетинде болуп жаткан дүйнө чемпионатында кайсыл мамлекетке жан тартып атасыз? Тилекке каршы кечээ күнү Аргентина курама командасы утулуп калды, Аргентина менен Бельгия. Месси үчүнбү же Аргентинанын өзүнүн оюну жагабы? Месси үчүн деп ойлойм, ооба. Эгерде группадан Аргентина чыкпай калса, кимге жан тартасыз? Аргентина группадан Кудай буйрса чыгат деп ойлойм. Мени Кудай сактасын. Чыкпай калса Бельгияга. Бельгия. Чоң рахмат. Негизи сиз Эрнис агайдын замандашысыз. Кандай тасма күтүп атасыз? Эрнес тажрыйбалуу, таланттуу режиссер. Жакшы фильм күтүп атабыз. Өзүңөр качан тасма чыгарайын деп жатасыңар? Ойлоруңуз барбы? Ойлор бар азыр. Азыркы Кыргызстанда тартып жаткан тасмалардын сапаты сиз үчүн кандай деп ойлойсуз? Сапаты ар кандайы бар. Мыктысы бар, ортосу бар. Оюңузча Кыргызстандын тармагы өсүп жатабы же жөн эле саны көп болуп атабы тасмалардын? Мурда саны мындан да көбүрөөк болчу. Азыр сандан кичине сапат көтүп баратат. Бул жакшы жөрөлгө. Буйруса мындай тандалып, эленип, мыктылары калат, таланттуулары калат. Ошон үчүн кыргыз кинонун келечеги бар. Сизди баягы ырчылык, блогерсиз, ырчысыз, киного качан сизди кинодон көрө алабыз? Негизи 4 жылдан бери көп эле кинолорго чакыруулар болот, бирок Кудай буйрса эмди жыл жазында өзүбүздүн командабыз менен Нурлан Мамакеев менен кошулуп кино баштайлы деп атабыз. Биз дагы кино жаатына биринчи жолу чыгам да ошондо. Актер, чоң башкы роль жерде? Жок, башкы ролго азыр пока чыкпайм. Биринчи көнүшүм керек.
башкы рольго чыгалы элдер келбей кой, анан уят болбойлу деп койсузге. Баш акырындан башта. Негизи мыкты вайнер ондай пранкер болуш үчүн эмне кылыш керек? Жаңы пранкерлер аябай көп го, ошолорго кичине өзүңүздүн баягы советиңизди берип койсоңуз. Болуш үчүн биринчи психология керек, адамды кандай туура тамашалаш керек, анан Кыргызстанда жашап аткандан унутпаш керек. Биздин баягы кыргыз элин өтө турган жесткий эмес, Американы туурап эмес, чет элди туурап эмес, биздин улутка туура келе турган пранктар жасаш керек. Анан ар бир пранкка сала турган адам биринчиден чувство юмор жакшы болуш керек. Экинчиден адамды туура тамашалаш керек. Кийин ал пранкты уккандайында таарынбай, базар жок деп мындай хахатып өзүнө да приятно болуш керек да. Это герой нашего времени. Прошу вас. Саламатсыздар, кымбаттуу туугандар. Биз аябай толкунданып турабыз, анткени бул эмгекти Самат экөөбүз До+Фа чыккандан кийин туп-туура 10 жылдан кийин биригип силерге тартуулап аткан учурубуз. Жаштар менен ушул 12-жылы иштеше баштадык. Жаштар келип алып бир музыкалдык комедия тартпайлы дегенде ошондо мына бүгүн тамашаучулар отурат. Ошондо бардыгы тең До+Фага тартылып, ошондон баштап бүгүнкү күндө комедия басымдуулукту кылып келет. Адилге ушул бардык уюштуруп каржылардын баарын тапканына жана бүт группага ушунчалык колдоп, ушунчалык бир ынтымактуулук тартып силерге тартуулганыңызга мен терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Хош келдиңиздер. Урматтуу меймандар, жалпы шоу бизнес өкүлдөрү, жалпы бир туугандар. Мен аябай кубанып турам жана толкунданып турам. Бүгүн мен үчүн менин чыгармачылыгымдагы бир чоң роль болуп атат деп эсептеймин. Себеп дегенде Кыргызстандын легендарлуу режиссеру Эрнис Абдыжапаров агайыбыздын тарткан режиссерлук кылган тасмада тартылуу бул аябай чоң сыймык ар бир актер үчүн. Жана продюсер Адил Урдиновго ыраазычылык жана ошондой эле бардык командага ыраазычылык айтамын. Бул тасманы Кыргызстандан жана Москвадан тартып келдик. Тартуу учурунда биздин сценарийибизди окуган көпчүлүк орустар дагы, кийин казактар дагы тасмабызды көрүп бардыгы суктанып атышат. Биз бул тасманы 4 мамлекетке прокатына чыгарып атабыз. Бир жакшы жаңылык, ушуну айтып коелук. Алар бизден суранышкандан эртерээк кыла бербейликпи, баштайлык дегенде жок. Биз Кыргызстандан биринчи өзүбүздүн элибизге премьера кылып, өзүбүздүн элибизге көргөзмөйүнчө башка мамлекеттерге азырынча кинону бере албайбыз деп айттык. Буюрса кийинки жылдын башынан баштап ал жактарга кетет. Кыргыз кино индустриясы ушинтип өнүгө берсин, мыкты режиссерлор мыкты кинолорду тарта берсин. Баардыгыңыздарга бүгүн келгениңиздерге ыраазычылык айтам. Кудай буйрса аманчылык болсо менин катышуумдагы дагы чоң ролдорду мындан ары да көрө аласыздар. Бардык келген киночулар, шоу бизнес өкүлдөрү, бир туугандар, баардыгыңыздарга ыраазычылык айтам. Ысык салам айтам. Кош келдиңиздер. Мен сүйлөй турган сөзүмдү айтайын дедим эле. Адил байкенин аркасынан кандай деген мен чыккан өттү. Машакаттуу, энди эс алып келсин. Бир сыра ибадат. Эки кишиге берилет, экинчиси ким? Өз тандап алабы же сиз менен барабы? Мен барат. Келинчеги менен. Отлично. Просто компания специфичности десеңиз мен элешкен. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу достор, байкелер, эжелер. Ушул жакка келгениңиздерге абдан кубанычтамын. Бизди колдоп, чыгармачылыгыбызды колдоп, ушул жакка өзүңүздөрдүн салымыңыздарды салып, кадамдар таштап келгениңер үчүн мен кубанычым аябай бийик. Урматтуу достор, мен айта турган сөзүмдүн баарын Самат айтып койду. Баягы чет мамлекетте да прокатка чыгат деген кеп жана анын сыртынан бул негизи менин биринчи мындай дебюттук проектим болду. Ошон үчүн кемчиликтер болсо кечирим сурайт. Мен ишенем бул кино баарыңыздарга жагат деген жана андан сырткары бул баягы башкаларга да сунуштайт деген чоң үмүтүм бар. Аман болуңуздар, баарыңыздарга приятного просмотра.
сейчас. 90-е годы было очень трудно. Был голод, и я родился. Түшімді дайыма көрчүмүн. Бирок өңүңүздү көрө албай келем. Сезимдерди элден сураш керек го. Анткени биз уже көп жолу көрүп атып, монтаждап отуруп, уже көз баягы мындай свежий взгляд менен көрүү үчүн да убакыт өткөрүш керек да. Көрүүчүнүн көзү менен деген. Көрүүчүнүн күчү менен, дем менен. Бул тасманын идеясы каяктан келди, ошону айтып кетсеңиз. Идеясы негизи Саматтыкы. Саматтын идеясы, анан аны уже сценарийге айлантып, уже чогуу биргелешип иштеп аягына чыгардык. Анан чынын айтып атканда кандай кино болду, мен уже элден өзүм сурагым келип атат да. Орус актерлору катышыптыр. Алар кастинг аркылуу өтүштүбү? Өтүштүрдү. Кастинг болушту. Издедик интернеттен, тияктан, бияктан, ошо Иванован театрынан табылды жана актриса кыз. Анан жанагы Виктория Тарасова деген ошо белгилүү заслуженный артистка экен, аны издеп таптык, ошентип. Чет элдик орус мамлекет актерлору менен иштешкен кандай экен негизи? Эми биринчиден жакшы актер болсо, ким болбосун, каяктан болбосун, дайыма оңой да. Биз болсо ошол жакшыларды тандап алдык. Анан шар кетти десем болот да, оңой болду да. Кыйналган жок. Башка өлкөдө кыйынчылыктарын айтып берип кетесизби? Эми кыйынчылык албетте, кыйынчылык жанагы ошол Москвада жүргөндө, тияктан менен тартканда ошо көп кыйынчылыктар болот. Азыркы шарт боюнча улуксат жок, уурданып тартып аттык да, ошо самолеттун ичи, метронун ичи же болбосо немелердин ичинде бүт баягы жашынып тартып аттык да, ошон үчүн кыйынчыраак болду ошол. Кандай жакшы эле. Манай сонун Кудайга шүгүр. 650 кишини чакырганбыз, мына аман эсен тосуп алдык. Кинобуз жаңы эле бүттү, жыйынтыкталып. Эми элдердин отзывын угабыз, буюрса. Өзүңүз баягы чет элдик актерлор менен иштештиңер, Москвада иштештирсиңер, кандай кызыктуу окуялар болду? Эми кызыктуу окуяларды азыр айтып берсем аябай узун болуп кетет го. Негизи эле жакшы болду. Иштешкенибиз ушундай профессионализм, чоң актерлор менен иштешкен мен үчүн бул дагы бир чоң жаңы тепкич болду. Жаңы мен үчүн аябай чоң роль болду. Буюрса мен ойлойм, жалпы көрөрмандарга, кино сүйүүчүлөргө жагат деп. Половина фильма проплакали. Как вам фильм? Я очень сентиментальная, ну и плюс в фильме реально такая очень жизненная история, и ребята на самом деле справились отлично, классно сыграли. А еще тем более для меня такой необычный опыт, что романс, который поет главная героиня, пою я, исполняю в фильме, да. Так что это пела я, да. Можете ли посоветовать всем зрителям этот фильм? Ну, безусловно, если я полфильма плакала, если вы любите мелодрамы и кинокомедии, то, значит, вам точно обязательно нужно прийти и посмотреть этот фильм. Аябай тасма жакты, сонун чын айтсам мындай жогорку деңгээлде өтө мындай необычно болду, что-то новое появилось. Поэтому всем удачи. Ата жөнүндө дагы мындай очень поучительный фильм болду. Рахмат. Өтө кыргызча, орусча, кинодогудай кыргызча, орусча болуп кетти. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн тасмага салтагыдай эле кыздарым менен кошо келдим. Анткени Саматтын качкан кино тасмалары өзгөчө биздин үй бүлөбүзгө мындай чоң таасир берет да. Буга чейин Жер тоголокко келгенде дагы ортончу кызым Элима кел, бул жактан чыгып, эмне үчүн атасы менен апасын кабыл албай койду, үйгө алып кетеличи деп аябай ыйлаган болчу. Бүгүн болсо эмне үчүн атасын көрсөтпөй койду деп атат да. Мен көрөт элем, ал эмне болгон ата, эмнеге ал ушундай ачпай койду эшикти деп атат. Жактыбы кино? Да, мне очень понравилось. Суть фильма и как его сняли. Сизгечи жактыбы? Да. Жарым күн октады. Калды. Ооба. Эң негизгиси баягы бөтөн жерде жүргөн биздин мекендештерге аябай бир мындай сабак түрүндө тасма болуптур да. Бири-бириңерди ошол жактан жүргөндө тескерисинче бир башка улут жасагандай деле мамиле кылып алдабагыла дегендей. Анан жаман улут жок. Бул жерден тескерисинче адамдык мындай сапаттарды, адамгерчиликти аябай баалаган тасма болуптур. Сөзсүз түрдө көрүңүздөр, үй бүлөңүздөр менен келип көрсөңүздөр деген сонун тасма экен. Анда Самат молодец, үй бүлөңө кайтып келгениң үчүн деди. Толкундан бүттүңөрбү? Толкундан бүттүк, Кудай буйрса, биз күткөн көптөн бери күткөн күн да келип калды. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Эң алгачкы продюсерлик проектиңерби бул ошондо? Мен эң биринчи проектим болуп атат.
Кудайым буйрса, мына ушул жумушту андан ары уланткан аракет кылам. Эгер сыр болбосо ушул тасманын бюджетине бир Бишкек шаарынан бир батир алса болобу? Бир жакшы мындай кымбат батир алса болот. Бул эми чет мамлекетке кете турган проект болгондон кийин биз чет мамлекетте да тарттык да. Ал жакта чыгымдар өзүңөр билесиңер, бир топ болот. Анан дагы сизди баягы персонаж Толик катары билебиз. Ошол Толик Толик жөнүндө тасма тартыбайын деген оюңуз барбы? Приключения Толика деген тасма мен жеке өзүм режиссировать эткен, өзүм продюсировать эткен тасмам чыгат, Кудайым буйрса. Анын үстүндө азыр чоң жумуш жүрүп жатат. Сценаристтер, кыйын сценаристтер жана мыкты команда, тажрыйбасы бар команда азыр топтолуп, буйрса ошонун үстүндө иштейбиз. Негизи мен эмени айткым келет, басым жасап ата жөнүндө деген нерсе. Жанагы домофонго басып басардын алдына атасына келип даярданды го. Аябай мен үчүн катуу тийди. Анткени мен дагы убагында атам жоготуп эме болгон. Көп жылдан бери атабыз жок, өсүп келебиз. Ошон үчүн аябай ошол жеринен баштап эле ата деп айтса эле монтип эле эйфорияга кирип аттым. Ошо атабызды сагыныптырбыз. Ошо. Фильм аябай сонун болду. Мага жакты. Таасирдүү болуптур аябай. Кино жөнүндө айтып коесуздарбы? Ичип алыңыз. Чындап келсем, мен жеке жумуштарыма байланыштуу. Мен кечигип калдым. Кечиккенден соң бир аз ден соолума байланыштуу чыгып кетсем, кино бүтүп калыптыр. Ошондуктан мен эртең сөзсүз түрдө кайрадан өзүм билет сатып алып келип, көрүп, анан болгон ушу ой пикиримди Инстаграмга бөлүшөм.